Алым кетип атат деген белги, көпчүлүк адамдар алым кетет дегендер 80%га чейин, 87%га чейин ушундай кездешет да. Жөтөлөм дегендер бир 50%га чейин, дем ала албай атам дегендер алар бир 60%га чейин кездешет да. Төшүм ооруп атат дегендер дагы бир ушу 50%-ын тегерегинде. Демек, жана постковидный синдром деген бул реалдуу проблема. Постковидный синдром дегендердин эң коркунучтуулары бул өпкөнүн жабыркаганы жана фиброз деп атпайбызбы? Постковидный синдром менен келген аял кишинин компьютердин томографиясыда бул өпкөсү анан эгерде карап көрсөңөр мына жерде мына өпкөнүн эки жагында тең, мындай ылдый жактарында мындай бир ак тактар турбайбы? Көп ак тактар. Булардын бардыгы ошол жана фиброздун белгилери да. Мына бул аял киши ковид менен ооруган 3 ай мурун. Мына 3 ай өттү, дагы деле баягы дем алган оор болуп, анан жана кычкылтектин деңгээли мындай төмөн болуп атат да, нормадан ылдый болуп атат. Анткени эки өпкө тең мындай фиброз болгон да. Анан мына сотовое легкое деп коет, мындай ак тактар, мына байкап көрсөңөр мына жерде мына турат. Ак болуп турат да. Анан тешиктери бар, ошол ак так болуп туруп, анан мындай мындай арасында мындай кара тешиктер да. Буну сотовое легкое деп коет, жанагы чаяндардын сотасы болот го, ошол сыяктуу мындай тешиктер турат да. Анан ошол фиброздун бүт белгилери бар да. Мисалы өпкөсүн тыңшап көрсөңүз, эки жагында тең кырылдактар бар. Андан тышкары ошол жана дем ала албайт, алы кетет, басканда көп баса албайт. Ушундай адамдар көп, бирок булар такталбай элдин арасында жүрөт да.